Достор, студиябызда ушундай көптөгөн калпактардын коллекциясы келди. Мына ушуларды жасаган уус чебер айым бизде Клара Кубаныч Асангулова биздин конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз, көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи айтыңызчы, бул калпактарды мен көрүп атам, таза кийистен жасалган. Ооба. Негизи айтып коюшат го, бул кийиз адамдын ден соолугуна пайдалуу депчи. Ал эми ушу көп учурда азыр бул эч кимге деле жашыруун сыр эмес, ушу кытайлык калпактары басып кетти да. Арзан, анан кийин мындай синтетикадан жасалган. Синтефон. Ооба. Алардын пайдасы барбы? Ал синтетикадан жасалган калпактардын ден соолукка эч кандай пайдасы жок. Ал башты кысып коет, башка ал синтетикадан жасалган үчүн, жасалма материалдан жасалган үчүн адамдын башы кысылат, аба өтпөйт, анан ой жүгүртүүсү эме болуп калат да, башкачараак болуп. Ой жүгүртүүгө баш кысылат. Терс таасирин тийгизет. Адам ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Ал колуңуздагы калпак тууралуу айтып бериңизчи, канча убакытта жасалат? Бир калпакты 4-5 саатта жасаса болот. Муну бычып, оюсун салып, анан шырыктарында бирдей кылыш керек, анан бириктиргенде биз жөн эле кийизди бириктирип туруп, анан ичилигин салып туруп жөн эле коюп койбойбуз да. Ичинде эки кийиздин бул материалга бириккен жерин кол менен майдалап тигип чыгабыз, бышык болсун деп. Жакшы, негизи бул калпак кайсыл курактагы адамдарга? Бул калпактын оюсунун негизги мааниси бул түндүк ою деп аталат да. Бул түндүктүн символун билдирет. Бул 24 жаштан 36 жаштагыларга деп атайын арнап биз группа чыгарган калпакта. Ичиндеги жүрөкчө оюсу болсо, вот адам 24 жаштан 36 жашка чейин бир үйдүн ээси болуп калат. Ичинде жүрө үй бүлөгө, анан ата-энеге, элге жерге болгон сүйүүсүн билдирет. Кийинки калпак тууралуу мүнөздөмө берип коюңуз. Бул калпак болсо кызыл кыюу салып атайын жасадык. Мен жерлерди кыдырып биз көп маалыматтар чогултканбыз. Ошондо үйлөнө турган жигит, жер кыдырып өзүнө кыз издеп жүргөн жигит кызыл калпак кийген. Айылга атчан кызыл жигит киргенде эле жигиттер жолдоштору менен айыл билген да, бул кыз көрүп жүрүптүр депчи. Анан кызыл кыюулуу калпак ошо үйлөнө турган жигиттин калпагы болот. Андыктан урматтуу бойдок жигиттер, ушу кыз издеп жүрсөңүздөр, ушул кызыл кыюусу бар калпакты кийсеңиздер, сиздерге ушу туура болот экен. Кийинки калпакка өтөлү. Бул калпак болсо, бул оюнун эки аты бар. Кочкор мүйүз деген элге кеңири жайылган ат, анан эр оюм дейт. Бул кочкордун мүйүзүнө салыштырмалуу илгери кыргыздар оюну карга тырмак, ит куйрук, кочкор мүйүз деп жаныбарлардын элестеринен алышканда, ошо кочкордун мүйүзүнө салыштырмалуу чыгарылган ою да бул. Муну кимдер кийет? Муну эми эр азаматтар жарашыгына жараша эле да бул. Муну канча жаштагы инсандар кийсе болот? Муну 36, 40, 50 жашка чейин болот. Орто муундагы адамдар. Ал эми бул калпакта эч кандай ою жок экен, жөн эле топчу бар экен. Бул калпак кичинекей балдардын калпагы. Азыр мен 6-7 жаштагы балага жакын алып келдим. Бул топчу тагып койгон себеби илгери эми татынакай бала экен деп балага адамдын көзү түшүп, мерими түшүп кетсе да бала ооруп калат. Анан калпагы сонун экен, кооз экен деп анан ошол жанакы көз тийгенден, сөз тийгенден сактоо иретинде топчу тагып койгонбуз да. Жакшы, бул кичинекей бөбөктөрүбүзгө. Кичинекей бөбөктөргө арналат. Жакшы, ал эми кийинки калпакты сизге узатайын. Бул калпактын аты? Бул калпак болсо, бул өсүп өнүгүү оюсу деп аталат. Бул бактын символу да. Чынар теректин символу десек болот. Бул адам илимге каныгып бүтүп, жашоодогу эмесин, өзүнүн опытын топтоп өтүп, элге эмгеги сиңип баштаган адам. Чынар теректин түбүнө эс алса болот, салкында отуруп көлөкөлөсөң болот, ошондой сыяктуу калпак да. Демек, муну карыя адамдарга кийгизип койсо, адамдар анан элге көрүнүктүү инсандарга кийгизип койсо жакшы жарашчу да. Элге насаатын айтып, үлгү боло турган адамдарга кийгизип койсо болот да. Жакшы маалыматтарды айттыңыз. Эми айтып өтүңүзчү, негизи өзүңүз канча жылдан бери ушу калпакты кийип баштадыңыз жана уус чеберчиликке кантип келип калдыңыз? Быйыл 5-жыл болду калпак тигип атканыма. Уус чеберчиликке мен жөн эле жүрүп ошону тигемдеп келип калган жокмун да. Менин өзүмдүн апам чебер киши.
чоң энем аябай уз киши болгон, тайнем эки жактан, атам жактан да, апам жактан дагы эмелер, чоң апаларым, тайнелерим уз кишилер болгон да. Демек, баягы аккан арыктан суу агат турбайбы? Аккан арыктан суу агат. Өзүмдөн өзүм негизги кесибим медсестра. Өзүңүздүн кесибиңиз менен иштейсизби азыр? Жок, кесибим менен иштебейм, анткени муну отуруп дайыма тегиш керек, буга көңүл буруш керек. Буну жөн эле отуруп эле биз печатать этпеш, штамповать этпес, буга жакшы энергияны киргизип, мындай жөн эле тигип койсоң, башка буга кийизге жан киргизгенди билиш керек да. Жан дүйнөң менен берилип тигиш керек. Жан дүйнөң менен берилип тигиш керек, жакшы тилек менен. Демек, ар бир калпакты ушинтип шашпай отуруп, жакшы маанайда тигиш керек. А синтетиканы тиккенде болсо бир күндө бир киши 70-80-100гө чейин тиксе болот. А сиз? Биз болсо бир күндө ашып кетсе 4-тү. 5-син баштайбыз, бирок жетишпей калабыз да. Демек, бир күндө ушул калпактардан 3-4 деле тиксе болот экен да. Жакшы, келип ушундай кызыктуу маекке куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кол өнөрчүлүгүңүз мындан ары да өркүндөй берсин. Рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Ушундай калпактардан урматтуу достор, сиздер да алыңыздар. Сизге рахмат. Рахмат.